Электр энергиясын коммерциялык эсепке алуунун автоматташтырылган маалыматтык өлчөө системасында иштеген электр эсептегич жаңы муундагы эсептегич болуп саналат. Жөн гана акылдуу эсептегич деп койсок да болчудай. Анткени анын жардамы менен электр энергиясын сатуучу ишкананын кызматкерлери кеңсесинен чыкпай туруп абоненттерди көзөмөлгө алса болот. Акчасын төлөгөндөрдүн жарыгын өчүрүп, ашыкча электр энергиясын сараптап жатса чектеп турушат. Электрондук пломбасын жасалма жол менен жасоого да мүмкүнчүлүк жок. Бул үчөтчүктүн коюлганы жакшы болду. Эч убара болбой эле мой светти ачабыз телефондон. Эмеси келип калат. Акчаны барып эле которуп коет, же болбосо төлөп коебуз. Ыңгайлуу жагы бар экен. Бизге жакты. Убагында төлөйбүз. Жаңы эсептегичтер уурдалгандардын санын азайтуу жана электр энергиясын ченеминен ашыкча жаккандарга бөгөт коюуга багытталган. Техникалык шарт боюнча бир турак үйгө 5 киловатт кубаттуулуктагы энергия берилет. Бул үйдөгү тиричилик буюмдарын иштетүүгө толугу менен жетет дейт адистер. Баягы үчөтчүктөрдү контролер текшерип, убара болуп, баягы квитанция тарат, квитанциялар жолуп кетип атчу эле. Анан мой светке өткөндөн бери жакшы болду. Ар бир үй тыкылдат. Эми Кудай буюрса мына акылдуу үчөтчү коюп атат. Эми андан да жакшы болуп атат, Кудай буюрса. Мына бул ресттин балдарына рахмат. Баттан коюп, жакшы коюп иштеп кетип атышат. Кудай буюрса жакшы болуп баратат, өнүгүп баратат. Кудай буюрса азыркы заманбап менен ойлойм, баары жакшы болот го депчи. Бүгүнкү күндө тиркемени миллиондогон колдонуучу жүктөп алып, келишимдер түзүлдү. Алардын бардыгы тиркеме аркылуу онлайн квитанцияларды алышат. Акылдуу эсептегичтерди орнотуу жана абоненттерди электрондук квитанцияларга ыраттуу которуу кагаз чыгымдарын кескин кыскартат. Картридждерге жана инспекторлорду кармоого кеткен чыгымдар да азаят. Эгер абонент мобилдик тиркемени колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болбосо, ага мурдагыдай эле кагаз квитанцияларды алып келишет. Талгат Токтомушев, Сталбек Саманчиев, Ильич Касейнов, Ысык Көл жаңылыктары.